Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмуна 1992 жылдын 2-мартында мүчө болуп кирген. Ошентип Кыргыз Республикасы менен Бириккен Улуттар уюмунун ортосунда 32 жылдык тарыхы бар жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга байланышкан көптөгөн багыттар боюнча тыгыз өнөктөштүк мамилелер түзүлгөн. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-78 сессияларынын жалпы дебаттарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров катышып келди. Ага чейин жалпы дебаттарда мамлекет башчы, премьер-министр, жогорку кеңештин төрагасы жана министрлер деңгээлинде катышышкан. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү катары Аида Касмалиева эмгектенип жатат. 32 жыл аралыгында уюмдун башкы катчылары да Кыргызстанга иш сапары менен барган. Ал эми Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар уюмундагы демилгелерин алсак, акылкаларынан болуп, башкы ассамблеянын 2022 жылда тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган. Андан соң 2022 жылы декабрда 2023-2027 жылдарда тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракеттери деп жарыялады. Ага чейинки резолюцияларына токтолсок, булар бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүктүн күнү, Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө, Борбордук Азияда радиациялык коркунучту болтурбоо, эл аралык коомчулуктун ролу жөнүндө жана башкалар болуп эсептелет. Аталган демилгелер дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн глобалдык деңгээлде болуп жаткан көйгөйлөргө, анын ичинде тоолуу өлкөлөргө, ошондой эле Кыргызстандын маданиятына жана тарыхына бурдурууга өбөлгө болду. Азыркы учурда Кыргыз Республикасы 2023-2025 жылдарга уюмдун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү. Ошону менен бирге биздин өлкө экономикалык жана социалдык кеңешине 2028-2030 жылдар мөөнөтүнө жана коопсуздук кеңешине туруксуз мүчө катары 2027-2028 жылдарга карата өзүнүн талапкерлигин илгерилетүүдө. Ошентип Кыргызстан менен Бириккен Улуттар уюмунун ортосунда эки тарапка тең пайдалуу жана жемиштүү кызматташуу ишке ашырылууда.